Биз ар дайым интернетти абада деп элестетебиз, бирок бул андай эмес. Чындыгында интернет океан мейкиндигинде 300ге жакын оптика буласынын магистралдары эл аралык трафиктин 99%-ын камсыз кылат. Алардын иштөө принциби бир мамлекеттин магистралдарында эле. Бирок бул интернеттин кабелдик чубалгылары жер астында эмес, суу астында жайгашкан. Бул жолдоочулар штаттарда Швецияда турган видеоблогердин видеосун көрсөтүп, Нью-Йорктогу бир жак кызматкерлерин Лондон менен байланыштырып турат. Жеке компаниялар төшөгөн бул магистралдар интернеттин негизин түзөт. Кабелдин жоонугу бир коланын банкасында эле. Көлөмүнүн негизги катмарын оптика булаларын изоляциялаган полиэтилен, майлар пленкасы, болот зымдары, алюминий, поликарбонат, жалпак жез зымы жана техника вазелини түзөт. Бул кабелдер жер титрөөдөн жабыркашы мүмкүн. Акулалар тиштегилеген учурлар да болот. Бирок негизинен интернет кабелдери 9000 метрдик тереңдикте жайгашкан. Кургак жерге алып келгенде Эвересттин бийиктигине тете. Кемеден түшүрүлгөн кичинекей сокко траншея казып чыгат да анын ордуна кабель орнотулат. Андан кийин казылган жер табигый океандын агымы менен келген кум менен жабылып калат. Интернетти эл аралык тармакка жайылткан бул процесс укмуштуудай жөнөкөй жана ошондой эле учурда өтө татаал. Жаңы технологияларды колдонгон бул мисал оригиналдуу колдонулат. Чындыгында мындай акма 157 жыл мурда ишке кирген. Күнүмдүк турмушта электрдик телеграф мурдатан эле колдонууга кирген. Алгачкы эксперименттер 1800-жылы саат аркылуу маалымат катары жөнөтүлгөн. Ал тамганын ордуна стандарды көрсөтүп турган. Андан кийин маалымат аймактан аймакка жөнөтүлө баштады. Анда поезддердин каттамы айтылган. Бара-бара билдирүүлөр темир жол аркылуу жүргөн магистралдар менен шаарларга узатылды. Суу астына өткөн кабелдер билдирүүлөрдүн кийинки кадамы болду. Суу өткөрбөй турган техникалык вазелиндин ордуна кабелдер ал кезде бактардын чайыры менен иштетилген. Магистралдар өзүнчө бөлүнгөн участкалар менен суу астына жайгаштырылган. Бирок кээде азымдарды балык уулоочу кемелер үзүп кеткен учурлар да кездешкен. 1858-жылы магистралдар Атлантиканы кесип өтүп бүт дүйнөгө тарады. Ошол эле кезден баштап суу астында орнотулган кабелдер кеңири тарады. Кемелерде жайгашкан чоң түрмөктөгү зымдар чуалып океандын түбүнө орнотулган. Андан ары дүйнөнүн булуң бурчун кыска миллисекунд ичинде байланыштырып койду. Азыр интернетти аба аркылуу өткөрүүгө идеялар иштелип жатат. Уюлдук байланыштар менен бирге интернет Facebook спутник аркылуу Африкага берилет. Ошондой эле Google'дун аба аймагынан узартылат. Бирок тез ылдамдыкта маалыматты жеткирүү үчүн Facebook менен Google биринчиликте суу астындагы өткөрүлгөн кабелдерге берет. Ошондуктан ылдам интернетти абадан издебей суу астында чүмкөнү издеген оң.